Жайыл районуна караштуу Сусамыр өрөөнүнүн 1-май айылындагы Сатымбай Карабеков атындагы орто мектебинде эпидемиологиялык абал туруктуу. Билим алуу салттуу түргө өткөндөн бери окуучулар арасында мезгилдик сасык тумоого чалдыккандар болбосо, коронавирус белгилери аныкталган окуучулар жок десе. Анткени менен илдеттин алдын алуу үчүн көрүлгөн чаралар дале болсо күчүндө. Окуучулардын ден соолугу тыкыр көзөмөлдөнүп, сасык тумоо белгилери байкалган балдарды үй карантинине алып, оорунун таркатып жибербеш үчүн мектепке келтирбөө аракеттери толугу менен көрүлүп жатат. Мектептерде кырдаал туруктуу болсо, билим алуу жыл соңуна чейин оффлайн режимде уланат. Ал эми илдеттен сактануу үчүн окуучулардын башка санитардык эрежелерди так сактоо менен бирге ар дайым бет кап тагынып жүрүүсү эң негизги талаптардын бири. Учурда аталган аймакта эч кандай бет кап тартыштыгы жок. Ата-энелер медициналык бет каптарды өрөөндүн борборундагы дарыканадан же болбосо айылдык ФАПтан сатып ала алышат. Окууга бет капсыз келген окуучуларга болсо, мектеп жетекчилиги тарабынан медициналык бет каптар таратылып турат. Бул үчүн айыл өкмөтүнөн жана райондон атайын бет каптар бөлүнгөн. Карабеков Сатымбай атындагы орто мектебинде санитардык гигиеналык эрежелер так сакталып атат. Балдар маска менен келип атышат бардыгы. Антисептик ар бир класстарда бар, ар бир окуучуда бар. Андан тышкары жок, маскасын унутуп калган окуучулар болсо, айыл өкмөтү тарабынан берилген маскалар менен камсыздап атабыз. Вирустан коргоочу медициналык бет каптарды ар дайым тагынып жүрүү, жайдын ысыгында тердетип ыңгайсыздык жаратса, кышкы суукта бууланып, ички бети суу болуп көйгөй жаратат. Өзгөчө суук аба ырайында ным бет капты тагынып жүрүү тамак ооруларына да алып келип жатат дейт мектеп окуучулары. Ошондой эле сыртта бууланып, тоңо түшкөн бет каптар дем алууда да кыйынчылык жаратарын айтышат. Маска тагынуу бул кышында биз алыс жактан келгенде бууланып анан чечкенде кайра жел тамагыбыз ооруп калып атат. Анан мектептен да тагынып жүргөндө аба жетпей жакшы дем ала албай калып атабыз. Биз үчүн келатканда маска тагынуу көп деле кыйын болгон жок. Мен үчүн өзгөчө кыйын деле болгон жок, бирок кез-кезде маскалар сууланып калып атат. Суу болуп калып атат. Буну алмаштырып туруп атабыз. Ал эми айылдык ФАПтын медайымы Элмира Койчукееванын айтымында, ным болуп калган бет капты узак убакыт тагынып жүрүү ден соолук үчүн кооптуу. Себеби суукта бууланган бет кап аз убакытта эле тоңуп калат да, окуучуларды түрдүү ооруларга чалдыктырышы ыктымал. Ошондуктан медициналык бир жолу колдонулуучу бет каптарды жайында 2 саатта бир алмаштырып туруу керектелсе, кышкысын ар бир саат сайын которуп туруу кажет. Анткени ал дем алат, кайра тердейт, кайра мустак алып мустайт суукта жүргөндөчү. Ана кайра ооруп калышы мүмкүн да. Аны жана өзүбүздү өзү коргонуу үчүн эле жанагы ооруларды жуктурбаш үчүн ошого эле пайдаланабыз. Катып, кайра алмаштырып турса болот да башка маска мененчи. Анда көпкө чейин, кечке чейин жүрө бергөнгө болбойт. Ал бууланат, тердейт, кайра мустайт. Ана кайта ооруп калышы мүмкүн да. Бет капты жөн эле тагынып жүрүү эмес, аны туура колдонгондо гана вирустан сактана алабыз. Медициналык бет каптарды каалагандай пайдалана берүү илдеттен коргоонууда эч кандай жардамчы боло албайт. Мисалга, бет капты тагынганда атайын зым өткөрүлгөн тарабы мурундун үстүнө келиши керек болсо, ал эми аны чечип жаткан убакта өтө этияттап, колду алдыңкы бөлүгүнө тийгизип алуудан сактануу керек. Ошондой эле медициналык бир жолу колдонулуучу бет каптарды чындап бир гана ирет пайдаланууга уруксат берилет. Андан кийин үйгө же көчөгө ташталбастан дароо өрттөлүүгө тийиш. Бул боюнча айылдык дарыгерлер мектеп мугалимдери менен чогуу окуучуларга жана ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат. ФАПка келген бейтаптарга да медициналык каражаттарды туура колдонуу боюнча маалыматтар берилип тураарын белгилейт жергиликтүү медайым. Бизде мурун жана класстык саат деп өтүшөт го, жана ар бир тарбия сааты өтөт. Ошондо мугалимдер бизди чакырчу да, кайсы тема боюнча болуп, медицина боюнча мындай керектүү болгондо биз барып эме түшүндүрмө бердибиз да. Анан алар ошо класстык саат боюнча өтүштү. Кээ бир мугалимдер барып бизден келип жана брошюркаларды окуп, эже ушундай өтөбүз деп кетет, биз түшүндүрүп беребиз. Кээ бир окуучулар келет, тарбия саат, класстык сааттарда ошолордо биз түшүндүрмө берип, бизден брошюрканы алып берип, ошо менен өтүп атышат. Бул нерселерден ата-энелердин кабары болсо да, айрымдары бир жолу колдонулуучу бет каптарды жууп, үттүктөп бир канча ирет колдонууга мажбур. Анткени медициналык бет каптын баасы 10 сом гана делгени менен ар бир баласын 2 саат сайын жаңы бет кап менен камсыздап турууга көпчүлүк ата-эненин мүмкүнчүлүгү жете бербейт. Бул себептен бет каптарды жууп колдонуудан башка айла жок. Айылда деген масканын биз азыр медициналык эле масканы колдонуп жатабыз, жана 2 сааттык одноразовый деп коебу, многоразовый эмес, одноразовый маска колдонуп жатабыз. Аны деле шартыбыз жок. 2 саат сайын чечип которуп колдонгонго. Окуу башталгандан бери 3 эле маска котордук.
үйдөн жууп коюп атам 2-3 күндө бир. Ошондой эле маска колдонуп атабыз. Ал эми айылдагы айрым ата-энелер балдарына кадимки кездемеден гана бет кап тигип берип жатканын айтышса, кээ бирлер тигүүчүлөрдүн колунан чыккан бет каптарды колдонуп жатканын белгилешет. Буга чейин социалдык тармактарда жөнөкөй кездемеден жасалган бет каптар вирустан коргой албасы тууралуу маалыматтар чыгып келген. Бирок ал бет каптарды да туура колдонуп, учурунда алмаштырып турса, кайсы бир деңгээлде илдеттен сактанууга жардам берет дейт айылдык дарыгер Элмира Койчукеева. Жандулат Жумабеков, Суу Самыр, 1-май.